Hacire enebizin emgegini karagıla, anın kurbançılığını karagıla, çıdampayıgını karaş gerek. Allah'ın hükmü olsa anda men tayarmın dep kalgan. Allah'ın hükmü olsa men tayarmın anda Allah Teala bizi la yuzayyuna. Bizi taştabaydı. Biz kor bolboyuz, geride kalbayız dep. Anan İbrahim Aleyhisselam balası sütemdi balası İsmail'i taştap. Anan Hacire enebizi taştap. Nege bargan? Qaytып ketken Şamga. Qaytып ketken oşol vaqtda biraz tamagı bolgon. Kurması başkası, anan biraz suusu bolgon. Oşol kurmanı jep suudu içkenden keyin anan bala çankaydı. Çankaganda anan Hacire enebi su izlep jönөйт. Su izlep Hacire enebi ne kılat? Azırgı Safa menen Marvanın ortasında çurkaydı. Oşol jerge bul togo çıgat, su barбы, birөөдү жарымды көрөмбү деп. Кийин тоого барат, birөө жарым барбы, su barбы көрүнөбү деп. Ошентип ортодо чуркаган. Баягы чуркаган жери мындай ылдыйгыч жер болгон, сай болгон. Ал жерде түшкөндө бала көрүнбөй калат эле. Ошон үчүн чурка барып, баласын караган. Бияка өтүп чурка барып, баласын караган. Ошон үчүн сай баягы калган ошол жерде. Ошентип 7 жолу эме кылгандан кийин Аллах субхана ва таала эненин баягы баласыга болгон боор ооруганын көрүп, Алла Ибрахим менен Жабраил алейхиссаламга өкүм кылып, Жабраил алейхиссалам Ибрахим алейхиссалам пут тепкен, жаш бала путу менен тепилейт го, ошол жерден суу чыгарган. Замзам суусу ошол суу. Ошол жерден не кылган? Суу чыгарган Ибрахим алейхиссаламга Аллах субхана ва таала Исмаил алейхиссаламга анан замзам суусу чыккан. Аллах субхана ва таала ушул Хажире энебиздин кылган курбанчылыгын кабыл кылып, диндин бир жүзү кылып койгон. Кыяматка чейин канча адам хажыга барса, ошол жерде Сафа менен Марвада сай кылат. Сафа менен Марвада сай кылбасаң хажың толук болбойт. Хаждын бир рүкүнү болгону харижил месчит, месчиттен сырткаркы нерсе эки тоонун ортосу болгон. Бирок чуркайсың. Аллахка жакты. Аллахка жаккан үчүн Аллах субхана ва таала бул үйдөн ушундай кабыл кылган. Алардын ар бир ишини шарияттын, диндин бир бурчу болуп калган. Диндин бир жүзү болуп калган. Аллах субхана ва таала ошол менен калтырган бул Хажире энебиздин курбанчылыгы.